Салам достор, менин атым Айдана. Бул биздин 5-чи IT багытындагы вебинар. Бүгүнкү вебинардын конокторун айта кетсем, Наргиза жана Марат байке. Өзүм жөнүндө бир аз айта кетсем, бул ошо IT багытында негизи эле буга чейин 4 вебинар болгон. Жана мен өзүм Чикаго шаарында Relativity деген софтвер компаниясында DevOps инженери болуп эмгектенем. IT багытында 2015 жылдан бери. Инстаграмда, Ютубта ошо IT-ге арналган, IT-ге багытталган постторду, видеолорду тартып турабыз. Адан сырткары азаттыкка макалаларды жазып турабыз. IT багытында Мурас деген клуб бар. Бүт Чикагодагы IT-лерди жана Америкадагы негизи эле IT-лерди бириктирген. Ошо бүгүнкү вебинар ошо дагы эле IT багытында болмокчу. Биринчи биз ошо конокторубуздун негизги англисче айтканда бэкграунд менен таанышып кетели. Эмне менен алектенип, кантип IT-ге кирип калган негизи эле Марат жана Наргиза эмне менен алектенип, кандай багыттарда иштейт. Анан суроолор менен акырындан жыла беребиз. Марат байкеден баштайлы. Өзүңүз жөнүндө айта кетсеңиз. Мен Марат Гаипов, Кыргызстанда окугунда Кадамжай Түрк Семетер лицейин бүтүргөм. Анан бүтүргөн соң Турцияда компьютер сайенс 4-5 жыл азатта окуп, анан 1-2 жыл иштеген соң 2010-жылы USA-ге киргем, Америкага. Ошондон бери IT тармагында бул жакта иштеп жана жашап келдим. Азыркы учурда Amazon фирмасында software engineer катары иштеп келем. Ошо. Сиздин Сейтет деген буткемпиңиз бар, ошол жөнүндө да айта кетсеңиз. Биз деле ошо бул жактан акыркы 2-3 жылдан бери негизинен бул жакта жашап жүргөн кыргыздардын негизинен бүт эле кыргыздар эмес, ошол азыр көп кишилер IT тармагына киргенге аракет кылып жүрүшөт. Андыктан биз да ошондой курс ачып, өзүбүздүн 10-15 жылда алып келген тажрыйбаны башка өзүбүздүн достор менен бөлүшөлү деген максат менен элдерге жардам берип жүргөнбүз. Жакшы. Салам достор, менин атым Наргиза. Өзүм Каракол шаарынан Ысык көлдөн төрөлүп чоңойгом. Бишкектен чет тилдерди окугам. Анан Америкага келип, биринчи ар кайсы жумуштарда иштегем. Мисалы, официант, торговый менеджер, телефонный оператор болуп иштегем. Анан кийин аягында ошо IT тармагына келдим. Азыр QA lead болуп иштейм. JP Morgan Chase компаниясында. Кыскача. Жакшы, рахмат. Экинчи суроолордун бири бул аябай кандай десем, эң популярдуу суроолордун болуп эсептелиши мүмкүн. Эмне үчүн IT? Эмне үчүн IT профессияны тандадыңыз? Бул IT профессияны тандаган кез мен үчүн 7-8 класска багыттап калат. Анткени ошол кезде эле IT эмес, ал кезде IT кандай экенин түшүнүп эмеспиз, болгондо компьютер ойногонду жакшы көрчүмүн. Кичинекейде. Анан лицейге жүргөндө 7-8 класста эле мектептен же сабак бүткөн соң күн сайын эле компьютерге барып, отуруп ойноп, бирок аягында ойноп зериккен соң анан оюмбуз кандай түздү болду экен деп ичинен чукулай баштап, анан ошого кызыгуу көбүрөөк боло баштаган. Ошондуктан 9-10 класстарда олимпиадага катышып, университетте бүтүргөн соң бир эле багытка компьютер сайенс, ошо компьютер тармагына кеткем. Андыктан мен үчүн башка багыт көптүрө жок болчу. Хорошо, жакшы. Сиз? Мен болсо ошо биринчи ошо ар кайсы жумуштарда иштедим. Андан кийин үй бүлө курулду. Балалуу болгондон кийин үйдө отуруп калдым. Анан үйдө отуруп изилденип баштадым. Эмне кылсам болот? Башка кичине үй бүлөмө да убакыт бөлгөндөй болуп, балама да убакыт бөлгөндөй болуп, жумуштан өтө чарчабагандай болуп. Изилдеп атып, ошо IT-ге келдим. IT-де эң жакшы нерсеси үйдөн иштеген вариант бар. Үйдө отуруп дагы эле жумуштарды бүтүрсө болот. Үйдөн деген бул үйдөн эле эмес, дагы мисалы жумуштар менен башка шаарга барыш керек болуп калса, ошол жерге барып деле интернет бар болсо иштей берсе болот экен. Ошол себептен IT-ге абдан кызыктым. Биринчи өзүм үйдөн ошо веб дизайнга кызыгып жүргөм. Өзүм ар кайсы кыска видеолорду көрүп, кичине кыска курстарды алып аткам. Аягында бирок ошо азыр автоматизация тармагында иштейм. IT-нин көп
бөлүмдөр бар да, ошонун автоматизация бөлүмүндө иштейм. Мага абдан жакты. Ошо силерге дагы үгүттөмөкмүн бошолгола деп. Ошо эң негизгиси ошо ыңгайлуу үйдөн иштесе болот. Өзгөчө мисалы менин азыр 2 балам бар. 2 балалы болгондо баланын жумуштары абдан көп. Ошо жумуштарды бир бүтүрүп дагы кылса болот, өзүң жумушуңду да бүтүрсө болот. Ошол себептен тандаган болчумун. Рахмат. Дагы кийинки суроолордон бири, сиздер билгендердей, IT багыты акыркы 5 жылдан бери десем болот, особенно Кыргызстанда аябай популярдуу болуп, элдер көбүрөөк билип баштады. Жана ошолордун арасында дагы суроолор келет. Негизи ITнин багыттары жана эмне үчүн азыркы Кыргызстандын жаштары ITни тандаш керек? ITнин келечеги ошо кандай жооп берет? Мен бул суроо жөнүндө көп ойлондум. Эмне үчүн мурда мисалы айтчумун. Мисалы мен айтын тандаган учурда кайсыл кесипти жактырсаң, ошону танда деген. Бирок азыркы кезде биринчиден жактырган кесибин тандаш керек сөзсүз. Андан сырткары эгерде карьера алмаштырганын аракет кылгандар мурда мындай болчу. Эмне үчүн айтыга киришим керек? Мен үчүн азыр андай суроо жок. Азыр айтыга кирбесең, эмне жумуш кылып атасың? Эгерде жакшы жумуш кылсаң, макул, жумушуң даяр болсо. Кирбейлик, эгерде ойлонуп эмне кылышым келип тургансаң, анда эмне үчүн айтыга кирбейсиң? айтыга сөзсүз кириш керек. Суроо эмне үчүн айтыга кирбейсиң? Эгерде ошого жооп тапсаң, макул кирбейлик кой. Эгерде азырынча жооп жок болсо, анда кайда болбосун айтмактын сөзсүз айтыга кириш керек. Туура. Мен да кошулам сиздин сөзүңүзгө. Сизге бир аз башкачараак суроо. ITнин баалуулугун, ITнин популярдуулугун айтып келип жатабыз, бирок ушул эле багытты сиз кыз келин катары кандай көрөсүз? Кыз келиндердин келечеги эгерде IT багытына арналса, IT менен чогуу үй бүлөнү алып кеткендеги плюс минустарды айта кетсеңиз. Мен өзүм ITге келгенче ITге тактыр кызыкпай эле болчумун. Анан ошо акыркы эле жылдары кичине кызыгып баштап, анан окуп өзүм окуп баштагандан кийин окуу оңой эмес. Жакшы окуш керек, материал көп, бирок окуп баштагандан кийин абдан кызыгып баштадым. Анткени эмне үчүн кыз келиндерге ыңгайлуу? Ошол эле себеп, азыр эле айтып кеткен, үйдөн иштесе болот. Чарчабайсың жумуштан. Көбүнчөсү буга чейин ошо бул кыздарга эмес деп эле көп айтылчу. Мен дагы IT дегенде эле мындай кара экранды элестетип эле, ой, мен аны окуй эле коеюн деп эле ойлочумун чындыгында. Бирок азыр көп кишиге айтып жатам, өзүмдүн досторума да айтып жатам, туугандарыбызга да айтып жатам. Эң жакшы жумуштардын бири экен. Эгер силер азыр ойлонуп жаткан болсоңор, кайсы профессияны тандашым керек деп, же болбосо даже IT образованияңар жок болсо, бирок башка областта окуган болсоңор деле эч качан кеч эмес экен. Мен өзүм кеч баштагам. Бир дагы минутка жалеть этпейм. Ушул күнгө чейин күндө жумушка барганга сүйүнүп барам. Күндө жумушумду кылып атканда абдан жактырып кылам да. Мен ойлойм, ушу көп эле адам жактырат болуш керек. Ойлонбой аракет кылып көргүлө. Алдыңарда абдан чоң мүмкүнчүлүктөр ачылат. Рахмат, туура айтасыз. Андан кийинки эң популярдуу суроолордун бири негизи эле IT-ни нолдон баштап үйрөнсө болобу деген суроо. Анан IT-ни кантип эле ошо кыска мөөнөттө үйрөнсө болот, IT специалист болсо болот. Мен математиканы билбейм, мен математикадан жакшы эмесмин, математиканы да жогорку деңгээлде билиш керекпи деген бизде стереотиптер бар. Сиз ошого өзүңүз агай катары кандай жооп бересиз? Мисалы биз үйрөнүп жүргөн кезде ошондой стереотип бар болчу. IT-ни окугандар элди менен көп сүйлөшпөй, жаман компьютер менен дос болуп жетишип жүргөн. Азыр бирок андай нерсе өзгөрдү. Мисалы эмне үчүн азыр көп окуулар Кыргызстанда жана негизи ар жакта көп окуулар пайда болуп кетти. Эмне үчүн университеттер жетишпей калды? Анткени баардык эле жумуштарды карап көргөндө IT эң бат өзгөрүп атат. Мисалы азыр биздин баарыбыздын жумуштар ар бир 2 жылда жаңы нерсе чыгып атат. Биз өзүбүздү үйрөнүп турушубуз керек. IT-ге киргенден кийин ар дайым өзүң үйрөнүп турушуң керек. Bir жагынан жакшы, bir жагынан жаман. Анткени ар дайым жаңы нерсе көрүшүң керек. Жаңылануу болуп туруш. Жаңылануу болуп туруш керек. Ошол эле учурда эгерде жаңы баштайын дегендерге
көбүрөөк жакшы. Анткени мисалы 1 жыл мурун жаңы технология чыкты, аны эч ким билбейт. Жаңы үйрөнгөндөр эле бир убакта 10 жылдык тажрыйбасы болгондор эле бир убакта үйрөнөбүз. Андыктан жаңы үйрөнгөндөр эч кандай мурдагыдай математика же башка сабактардын деле кереги жок. Мен көбүнчөсү мындай окуганды түшүнсөң, бул жакта келгендерибиздин бүт баары эле эч кандай дипломго кереги жок. Мурдагыдай математика же негизи билсе билишим керек, английский тили кереги жок. Болгону мен ушуга чейин окутуп келгендердин тажрыйбамды карабасам, ийгиликтүү болуп окууну бүтүрүп чоң суммада иштеп келгендердин бүт баары көп убакыт бөлүп, практика кылып, ийгиликке жетишкендер. Артында кандай дипломасы барбы же кайсыны окуган, канча окуган эч кандай тиешеси жок. Сиз азыр эгерде чын эле ошону каалап турсаңыз, 1 жыл, балким жарым жыл, балким 2 жыл. Ал болгону да убакыт. Эң кыска убакытта колдон келгенче IT тармагына кирсеңиз, бул реалдуу көрүнүш деп ойлойм. Рахмат. Инстаграмдан жазып жатышат, YouTube'дан киргиле, YouTube'дан прямая трансляция болуп жатат. Ошол жактан суроолоруңарды дагы ошол жактан жазсаңыздар жооп беребиз. Анан бул моменттен, бул случайдан колдонуп кала албайбыз. Сиздер экөөңүздөр тең интервью алып жүрөт экенсиздер компанияларга. Ошол жагынан сурасак, аябай көптөгөн суроолор болот. Макул, мен курсту бүтөйүн, жакшы аяктайын. Негизи эле тажрыйбасы жок жумушка кирсе болобу деген суроого келет. Тажрыйбасы жок болсо дагы азыркы учурда компаниялар абдан көп, IT өнүгүп жатат. Кадрлар аз болгон себептен тажрыйбасы жок, бирок өзүңүздүн жумушуңузду жакшы билсеңиз, сөзсүз түрдө жумушка кирсе болот. Мен деле нолдон баштагам, азыркыга да кошумчалап кетейин. Нолдон баштап туруп эле, бирок кыска убакытта интенсивдүү окуш керек. Биз ошо 6-7 айлык курстарды окуганбыз. Эртеден тургандан жатканга чейин аракет кылып, көп маалыматты камтыганга аракет кылдык. Мисалы ошо интервьюларга катышып жүрөм көптөн бери. Ал жерден канча көп англисче tool деп коет, инструмент болобу, канча көп тил билсең, канча көп ошо тегереңде жардамчы инструменттерин билсең, ошончо жакшы экен. Албетте, эгер сенин IT багытта образованияң болсо, андан жакшы. Бирок көп ошо компаниялар аны требовать этишпейт. Именно ошо IT багытында дипломду требовать этишпейт. Именно IT багытындагы дипломду требовать этишпейт. Ошол себептен эч коркпой. Мен кошо келсем, мисалы өзүмдүн акыркы 2 жылда Amazon'да элүүдөн жүзгө чейин интервью кылып келдим. Бизде инженерге силердин резюмеңер келгенде, биз же интервью кылганда биз эч качан бул Гарвардда окудубу же диплом барбы жокпу эч кандай тиешеси жок. Болгону менде даяр суроолор бар. Болгону ошолорго жооп бере алабы, бере албайбы. Анан бул 1 ай мурун үйрөндү, 2 жыл мурун үйрөндү, 10 жыл тажрыйбасы барбы же диплом барбы, канча университет бүтүрдү, жакшы канчада эч кандай тиешеси жок. Болгону ошол суроолорду билеби, билбейби. Андыктан бул жакта көбүнчө ошонун атын меритократия деп коет. Сен канчалык билсең, ошого жакшы өнүгүп кете бересиң. Жашың же өзүңдүн дипломуң, тажрыйбаң эч кандай тиешеси жок. Өзүңдү туура убакта көрсөтсөң, иш жумуш алып кетесиң. Мындай суроолор болот, негизи программисттин, IT-синин визитный карточкасы бул резюме болуп эсептелинет. Резюмеге карап адамдарды өзүң аласың, сүрөтү жок болгон резюмени окуйт. Андан кийинки суроо келет, 2 резюме сизге келди да, бирдей билет, тажрыйбада бирөө жаңы үйрөнүп баштаган, бирөөнүн ошо багытта көбүрөөк тажрыйбасы бар уже. Ошондо как менеджер катары, жумушка алып жаткан, командага алып жаткан адам катары good team player деп коет, командада жакшы иштеп, адамдар менен жакшы сүйлөшүп, жаңы нерселерди үйрөнгөнгө шыктуу адамды алганга аракет кылышабы же болгону өзүнүн жумушун жакшы билген адамга көңүл бурабы, адамдык сапатына да көңүл бурабы? Бизде мисалы инженер интервью кылганда эч качан резюмесин акыркы учурда карайбыз. Анткени резюмесин карап туруп 2-3 кишини тандабайбыз. Анткени бизде ага тип салынган, эгерде жаңы бирөө келсе, бул мурдага же кийинкиге салыштырбайбыз, ошол кишини ошо интервью кылып, ошону алалы же албайлы. Мындай
bir cuma götөрүп калгандан карап көрөлү деген идея азыр жок болгон. Негизи интервьюнун ичинде мурда 10 жыл мурун жалаң математикасы күчтүү болгон нерсе караш үчүн же логикасы күчтүү болгон. Ал эми азыр болсо логика анын ошонун жанында ар бир интервью болгон сайын анын адамдын сапаты ошондой эле эл менен кандай сүйлөшүп алат, жаңы нерсени үйрөнүп кете алабы, жаңы нерсе батыл үйрөнүп кете алабы. Ошондой эле эгерде эртең бирөө менен конфликт болуп калса ошону кандай бүтүрүп алат. Ошондуктан мисалы Amazon'do эң көп суралган суроолордун бирөөсү эгерде менеджериң менен же бир иштеген бир киши менен конфликт болуп кетсе ошону кандай чыгардың эле, кантип орто жол таптың. Ошондой суроолор көп келет. Андыктан жумушка киргенде көп фирмалар мурдагыдай күчтүү техникасы, бирок сапаты жаман кишилерди азыр эч ким алгысы келбейт. Азыр анчалык күчтүү болбосо деле сапаты жакшы болсо, айткендей күндө кечке кишилер менен иштегенде эгерде тимворк болуп элдер менен бирге иштеше алган кишилер көбүрөөк ийгиликке жетишет. Рахмат. Мен дагы өзүмдүн башыман өткөн историяны айта кетсем, негизи эле компанияда үйрөнүп кете алам деген аракетчил адамдарга көбүрөөк көңүл бурат экен да. Мен дагы ошо сиздерге окшоп нолдон баштагам, бирок ошо интервью процессте менден интервью алып жаткан менеджерге түшүндүргөм, что мен бул багытта жаңымын, бирок жаңы инструментти, жаңы нерсени үйрөнгөнгө мен ачыкмын. Силер мени туура багытта үйрөтсөңөр, мен аны бат эле үйрөнүп кете алам деген максатымды, ошол эле каалоомду билдирген үчүн балким ошончо адамдын ичинен мени тандагандыр деп ойлойм да. Кээ бирки инженерлер бар бул жакта, мен өзүм эле иштеп келем. Ошолордун көбүнчөсү, кээ бирлери жаңы нерсени үйрөнгөнгө жабык болгон адамдар бар да. Мен өзүмдүн жумушумду билем, мен башка нерсени үйрөнгүм келбейт деген. Ошондуктан баарыңыздарга айта кетмекчимин, жаңы нерселерге ачык болуңуздар. Ар дайым жаңы нерсенин артынан барып, мындай окууга, билимге умтулуп, жашоону өзгөрткөн жакка өтүп коркпоңуздар эч качан. Ийгилик, орусча айтканда, не за горами да. Ошон үчүн рисковать этип, жашоону жакшы багытка буруш керек. Дагы кошумчалап кетейин, ошо интервью процессте ошо көп байкадым. Мисалы, бир адамдын бир тили бар, дагы бир-эки кошумча инструменттери бар. Бирок ал команда ал тил кереги жок да. Анан өзүнүн интервьюсунда ал өзүнүн билген тил инструменттерин жакшы түшүндүрүп айтып берсе, жакшы жооп берсе, эгер билген болсо, анда алар мисалы айталы резюмеде C#. Бирок командага Java керек болуп атса, эгер C# жакшы билсе, анда Java'ны үйрөнүп кетет деген ой менен алышат экен. Бирок сөз түрдө сурайт. Биз азыр Java колдонуп турабыз. Сен Java үйрөнгөнгө даярсыңбы депчи. Эгер адам ооба деп айтса, көбүнчөсү алышат. Рахмат. Дагы суроолор негизи аябай көп. Ошолордун бири эле кээ бирки жазуучулар жазып калышат, колдонуучулар. IT аябай өнүгүп келип жатпайбы? Ошол эле заманда искусственный интеллект өнүгүп келип жатат. Анан көп учурлар болуп калды, мен окуп калган. 10 жылдан кийин IT адистери керек болбой калат. Искусственный интеллект жумушту алып коет деген сиздин 10 жылдык тажрыйбаңыз менен көз карашыңыз кандай? 10 жылбы же 20 жыл билбейм, бирок бир күн алынат биздин жумуштар көпчүлүгү. Бирок азыркы биз азыркы учурда мен айтышым керек, азырынча коркуштун кереги жок. Анткени азыркы баардык искусство интеллигенцияны бүт баары азыр компьютер, башка компьютерлорду код кылып атат, бирок ошонун башында кантип код кылган дагы эле адам айтат. Андыктан ал уровеньге жете элек, бирок кээ бир кесиптер батыраак кетет. Бирок ошонун ордуна жаңы кесип келиши мүмкүн да. Сөзсүз жыл сайын ошондуктан мисалы азыр ар бир жыл сайын жаңы кесип, жаңы тайтыл жумуш пайда болуп атат. Аны көп киши билбейт, ошон үчүн канчалык эрте кирсеңиздер жаңы нерсе. Мисалы Amazon'да азыр ичинде канча нерсе бар, мен өзүм да билбейм. Ар биринде жаңы нерсе чыгып кетет. Ошондой эле көп жумуштар жоголуп, жаңылар пайда болот. Ошондуктан IT-ге киргенден эң негизгиси ар дайым өзүңдү жаңы нерсе үйрөнгөнгө ачык болуш керек. Рахмат чоң. Экинчи дагы
популярдуу суроолордун бири негизи биздин достор, подписчиктер Кыргызстандан да көп болгондуктан негизи эле Кыргызстанда айтини үйрөнүп, Европа, Азия, Американын маркетине чыкса болобу деген суроо. Сиз айтсаңыз. Албетте чыкса болот. Кыргызстандан эле эмнени үйрөнүп атасыңар? Ошол эле тилди кайра эле, ошол эле баардык эле билген программалоо тили. Алар C#, C++, Java, Python болобу. Бүт дүйнө жүзүндө ошолор колдонушат. Башка дүйнө жүзүндө жакшыраак өнүккөн, азыр Кыргызстанда да өнүп жатат. Эмнени үйрөнсөңүздөр, ошол направленияда башка өлкөлөрдөн дагы жумуштап аласыздар. Өзгөчө чет өлкөдө абдан мүмкүнчүлүк көп. Ошон үчүн окуй бергиле, коркпош керек, окуй бергиле, окугула, дагы бир жолу окугула да. Мен анда кошо келсем өзүмдүн сейтек. Азыр бул жакта окуп жаткандар кийинчерээк шилтемесин жөнөтүп коелу сейтек. Анан кийин анткени азыр бул жакта көп киши үйрөнгүсү келгендер же Маркетке чыгып баштаган. Маркетке билип туруп, software engineering Европага же Америкага же Канадага кандай кетсек деген көп киши багыш керек деп ойлойм. Бизде сейтектин эки тармагы бар. Биринчи тармагы Американын ичинде же Канада же Американын ичинде жашап башка сферадан IT сферасына өтөм дегендерди биз 6 ай интенсивный курс үйрөтүп туруп, ошолорду өткөрүп беребиз. Ал эми сыртта жүргөндөр болсо, биз башынан үйрөнгөн көпчүлүгүн айтабыз. Бул жакта эле бул азыр Кыргызстанда эле окуткан уюмдар бар. Аны кийинчерээк сурап алсаңыз болот. Биз андыктан ага азырынча Кыргызстанда же чет мамлекетте жүргөндөргө бул жактан үйрөтүүгө көп инженер жок. Андыктан көп үйрөтө албайбыз. Болгону жардам берип аткан нерсе, эгерде Кыргызстанда же чет мамлекетте даяр болсоңуз, IT сферада иштеп жүргөн болсоңуз, өзүңүздүн сфера боюнча чоң фирмага, Amazon, Facebook, Google, Apple чоң фирмаларга өткүңүз келсе, биз ошол убактарда 2 айда биз сизди даярдап туруп, чоң фирмага өткөрүүгө жардам беребиз. Ошон үчүн эгерде IT сферада чет мамлекетте же Кыргызстанда, Американын сыртында чет мамлекетте иштеп жүргөн болсоңуз, IT сферасында, анан ошондой эле чоң фирмаларга киргиңиз келсе, ошол үчүн кайрылсаңыз болот. Рахмат. Кошумчалай кетчү нерсе, негизи мен ар дайым айтып келгендей эле IT код тили дүйнөнүн кайсы бурчунда болбоңуз, бардык жерде бирдей. Ошо Кыргызстанда эле окуп жаткансыз Pythonбу, Javабы, Америкада дагы ошол эле тилди үйрөтөт, ошол эле методиканы колдонуп үйрөтөт. Болгону айта кетчү нерсе дагы, эгерде сиз Европанын, Азиянын же Американын маркетине чыгам десеңиз, сөзсүз түрдө кодго кошуп англис тилин үйрөнүп коюңузду айтмакмын. Англис тилди билгениңиз менен сиздин шанстарыңыз жана жумушка кире ала турчу возможностторуңуз чоңоёт. Эми бул жактагы суроолорго дагы көзүбүздү бурсак. Издеген жагымдарын жүрөсө кошо кетейин. Мен азыркы мен билген боюнча Кыргызстандагы IT тармагындагы адистер Орто Азияда кыйла жакшы атка ээ. Андыктан негизи дүйнө жүзүн карап көрсөк, азыр Индия ошондой атка ээ. Индиядан Америкада же бүт эле дүйнө жүзүндө канчалаган Индияда жашоо кыйын, андыктан көп киши IT же врач болушат. Ошондуктан биз ошол жолду жолдоп, Кыргызстандын ичинде жүргөн кезде эле көп киши IT тармагына кирсе, чет мамлекетте же Кыргызстандын өзүндө эле иштеп, биз азыр мисалы бул жакта алыста жүргөндө биздин колдон келген жардамыбыз башка бирөөгө, балким өзүбүзгө. Ошондуктан сиздер өзүңүздөрдүн баарыбыз бирге буткап турсак, Кыргызстан ошон үчүн оң болот деп ойлойм. Дагы бир айтып кетейин, Айдан суроолор тапкыча. Ошо Кыргызстанда деле үйрөнсөңөр, Кыргызстанда жакшы үйрөнүп алгандан кийин деле башка дүйнө жүзүндөгү өлкө компанияларга резюмелерин жөнөтсө болот, жумушка тапшырса болот. Анткени дистанционный жумуштар көп. Азыркы учурда көп компаниялар ошол дистанционныйга өтүп баратышат. Так что үйрөнүп алып, аракет кылып, резюмелериңерди өзүңөр деле жөнөтө бергиле. Дагы бир суроолордун бири, азыркы учурдагы эң популярдуу код тилдеринин бири жана IT багыттар. Кайсы багыттар деп сурашат. Мен кайсы багытын тандасам болот? Мен курска бардым, жазылайын десем, там Java, JavaScript, Python бар экен, Big Data менен иштесе болот экен, же веб дизайн деген бар экен деп айтып калышат да. Азыркы жаңы окуп жаткан
окуучуларга, студенттерге сиз кайсы багытын тандагыла деп айтмаксыздар? Бир нече болушу мүмкүн, бир эле эмес. Анткени азыр эгерде ошол окуп жаткан кимисине кирсеңиз, баардын үстөттөрүн карап туруп, кимиси сизге жагат. Мисалы биз бул жерде отурганса, үчөөбүз тең кесибибиз бири-бирибизден бир аз өзгөчө. Бирок ошол эле учурда кимдики жакшы деген андай суроо болбош керек, анткени андай жок. Мисалы меникин фронт-энд инженер катары эсептейм өзүм. Анткени ошол жасаган жумуш мага көбүрөөк жагат. Ар кимдики ар кандай деген. Андыктан айтиге кирип атканда кимисине барсаңыз дагы адашпайсыз. Утулбайсыз. Баары эле бир жерге барат. Болгондо кээ бир жумуштар башка так аягында баары туура жол барат. Ошо дагы ушунчалап кетейин. Ар бир компанияда мисалы көп командалар болот. Мисалы биздин компания чоң болгондуктан бизде 2300-2500ге жакын проекттер бар. Ар бир проект ар кандай тилдерди колдонот, ар кандай инструменттерди колдонот. Анан ар бир командада девелопер дагы болот, автоматизатор, тестер да болот, анан DevOps инженер да болот. Ошол себептен ошо кайсынысы жакса өзүңөргө тандап алып эле ошону окуп мечтаңарга, тилектериңерге жеткиле. Бул суроо Марат байкеге окшойт, JavaScript боюнча экен. Америкада JavaScript'ин React, JS, Node.js сыяктуу фреймворктордун осуруу талап кандай дейт? Менин жумушум негизги ошол. Бул жакта акыркы 10 жылдан бери JavaScript тармагынан окуптук, анан өзүм да жумушташып болом. Жаман жагы ар бир 2 жылда жаңы фреймворк чыгат. Бирок акыркы 5 жылда стабил болуп калды, жакшы. Андыктан эгерде азыр JavaScript жагынан фреймворк үйрөнөм десеңиз, анда мен сөзсүз React үйрөнүңүздү айтпакмын. Эгерде кошумча убакыт болсо, Vue.js деген бар, ошону караңыз. Андыктан React азыр эң алгачкысы деп айтылат. Бизде азыр Java өнүгүп, бизде интервью процесстерде буга чейинки программа көбүнчө C# жана .NET менен жазылыптыр, бирок жаңы алынып аткандар Java жана Python деп алып жатышат. Дагы негизги суроолордун бири ушу software development жакта негизи баягы front-end developer, back-end developer жана full stack developer деп коет го. Ошону бир аз жалпак тилинде түшүндүрүп бере аласызбы, бири-биринен айырмасын? Ошондой суроолордо да көп келет. Мисалы азыр менин жумушум front-end деп коет. Software негизинен software engineer негизи software developer эки бөлүнөт. Front-end и back-end. Front-end деген сиз азыр мисалы Facebook'ка кирдиңиз, сайттын ичинде эмне көрсөңүз бүт баары мага окшогон ишенер даярдашат. Ошонун артында database информация кандай кетилет, сизге кайсы информация келет. Эгерде сиз паспортуңузду киргизгенден кийин ошол код кайра серверге барып, ар жактан Facebook'тан ошол сизге тиешелүү болгон маалыматтарды алып келгенден бүт баары backend developer катары эсептелет. Бизге келген дейтаны биз деген клиент деген ошол мисалы Facebook колдонсоңуз, сиз клиент болосуз. Или Facebook'ты чоң лаптоп менен или десктоп менен или ушундай эле мобильный телефондор менен колдонгондо бүт баары ар бирине башка кылып жасаш керек. Андыктан front-end developer акыркы 7-8 жылда өнүктү. Анткени iPhone менен Android менен iPad менен көп кандай интерфейстер көргөн үчүн сайттарды ар кандай сайт жасаш керек. Андыктан жакшы, бирөө жакшы же бирөө жаман деген эмес, болгону негизги айырмасы сиз сайтка киргенде сиз көргөн нерсенин бүт баары front-end болуп жатат. Сиз көрбөгөн нерсени ошол даталардын кантип сакталышы, кантип келиниши back-end болуп жатат. Дата базадан келет, Рахмат. Дагы чоң суроолордун бири кайра эле баягы Бишкекте окуп жаткандардан болуп атат. Интервью процесси жөнүндө бир аз түшүнүктүүрөөк кылып, мындай ар бир тепкичтерин айтып өтсөңүздөр. Негизи бар интервью процесс 5-6 этаптан турат го. Ошол жөнүндө кененирээк маалымат дейт. Мына окуп бүттү курсту. 5-6 жакшы проектти жасады, junior developer болуп жумушка киргизи келип жаткан кыз жигиттерге кеңешиңиз.
Биринчи интервьюда биринчи сфера жанагы анткени бир жумуш бар дейли. Ошол жумушка канча киши резюмесин жөнөтүштү. Жумуштун бул жакта рекрутер бир киши отурат, бирок ошол кишиге чейинки автоматизация фильтр кылынат. Ал фильтрде мисалы ошол издеген фреймворктор, же ошол издеген тилдер, же ошол издеген тажрыйбалар бар болсо, сиз фильтрден өтөсүз, жок болсо компьютерден өтпөй каласыз. Антан биринчи нерсеге, мисалы сиз жумуштарга резюмеңизди жөнөтүп атасыз, бирок сизге эч ким жооп бербесе, анда сиздин резюмеңиз анча эмес болот. Андыктан резюмени оңдошуңуз керек. Резюмени оңдош дегенде, мисалы ушуга деле кандай, анткени сиздин резюме бул сиздин негизги визиткаңыз. Мисалы көчөгө чыкканда эле сиз кандай жасанып, элдерге эмес, негизи өзүңүзгө маркетинг кылганда өзүңүздү кандай көрсөткүңүз келсе, сиздин резюмеңиз дагы ошондой. Андыктан бул биринчи этап. Аны өткөндөн кийин экинчи этап телефон аркылуу сүйлөшүү болот. Көбүнчө телефон аркылуу сүйлөшөт, жарым сааттан 1 саатка дейин болот. Ал кезде бир аз техникал, анан калганы ушуга дейин кандай жумуш кылдың, андан кийин бир аз техникал, анан өзүңдүн тажрыйбаң жөнүндө айтып бер, сен кимсиң, эмне үчүн жумушка тапшырдың, ошондой болот. Кийинки сфераны калсаңыз сиз айтып бериңиз. Он сайтка келгенден кийин. Он сайт биринчи ошо өзүң жөнүндө айтып бер деген суроо болот, бирок ошол жерде силер каякта төрөлүп, каякта өсүп деген маалымат кереги жок. Аларга только сенин технический информацияң керек. Кайсы жерде иштедиң, канча жыл иштедиң, кандай опытың бар, кандай проекттерди жашадың, эмнелер жасадың, ошолор жөнүндө айтып бер дейт. Анан телефонный интервьюдан өткөндөн кийин бетме-бет интервьюлар болот, же болбосо мисалы Кыргызстан туруп элер чет өлкөгө тапшырып атсаңар, Skype интервьюлар болот. Биякта абдан популярдуу. Skype интервьюда алар технический интервью кылышы мүмкүн. Ар бир компанияны карагандай технический заданияларды бериши мүмкүн, кодирование бериши мүмкүн. Ошол эле жерде дагы адамдын сапатын текшеришет, ар кандай ситуационный суроолорду беришет. Бул ситуацияда өзүн кандай алат, тиги ситуацияда кандай алат. Ошо буга чейин эле айтып кеткен жана адамдар менен кандай тил табыша алат, командалар менен жакшы иштей алабы же жалгыз иштей алабы. Ошо буга чейин ошо IT деген адам өзү эле бир компьютер менен иштечү да, бирок азыр өзгөрүп жатат. Бул эме командная работа болуп атат да. Ошо команда менен чогуу иштей алабы, ошол дагы эң маанилүү сапаттардын бири. Ошо эгер ошол процесстерден өтсө, ошо кээ бир компаниялар 30 мүнөттүк же 1 сааттык кодирование тесттерди берет. Кээ бирлер бербеши мүмкүн, ошо ага жетпей эле силер жагып калган болсоңор, аны карабай эле ала беришет. Ошо акыркы кээ бирлер болсо дагы бетме-бет интервьюда жөн эле команда менен таанышуу деп коюшат. Таанышып, компанияны көргөзүп дагы кетет. Ошо. Демек, интервьюнун биринчи этабында бул айтып кеткендей эле резюме экен. Анан резюмени компьютерден айтып экен да, кийинки этапта. Ошо компьютерден өтсөңүз гана анан сиз менен байланышып, сизге анан калган нерсе уже сиздин колуңузда болот да. Өзүңүздү кантип көрсөтө аласыз, жана айтканда өзүңүздү кантип работодательге көрсөтүп, тажрыйбаңызды айтып бере аласыз. Рахмат. Дагы эң популярдуу суроолордун бири бул, анда айтыны мектепти бүтүп университетке окуй эле коюшум керек экен да, курсту бүтүп эле мен жумуш таба аламбы деген суроолор. Курсту бүтүп жумуш таба алсаңыз болот, бирок мен айтар элем, эгерде мектепти жаңы бүтүрдүңүз, 16, 17, 18, 19 жаштагыз. Жашоо али алдыда, андыктан университетке барыңыз. Эгерде кошумча нерсе болсо, университетке барыңыз. Анткени университет сизге бир эле ошол сабактарды эмес, университет сизге эмне берет? Кыска убакта проекттерди кантип бүтүрүш керек экен, стресс болгондо кантип жумушту бүтүрүш керек экен, ошондой көп сапаттарды кошо берет. Андыктан мисалы азыркы чоң фирмалар университетти бүтүрүшүн көп деле карабайт, бирок көбүнчөсү же университет бүтүрүш керек, же жок дегенде 2-3 жыл иштеш керек деген опытты карашат. Демек, мен ар дайым айтып кеткендей эле, 9-ду, 11-ди бүтүп жатсаңыз, сиздин жашооңуз дагы алдыда, ийгиликтериңиз алдыда, студенттик жашоону сүрүп, диплом алганга аракет кылыңыз.
жогорку окуу жайга тапшырыңыз. Эгерде сиз башка чет өлкөдө оор жумуш менен иштеп жүрөсүз, өзүңүздүн дипломуңуз менен иштебейсиз, 25 жаштан өйдө жогору уже үй бүлө куруп калдыңыз, бирок азыркы иштеп жаткан жумушуңуз жакпай жатат жана айтиге кызыгып, жашооңузду жакшы нукка бургуңуз келип жатса, анда айтинин баягы буткемптер, курстар сиз үчүн деметмин да. Ошондо дипломуңуз бар, бирок башка багытта дипломуңуз айти багытында иштеп жатсаңыз, анда эч ойлонбой туруп, курска барып, жашооңузду жана профессияңызды алмаштырсаңыз болот. Мен айтмакмын, адамга негизи эле жогорку билим керек. Кайсы багытта болбосун, анын өзүнүн тажрыйбасы, анын өзүнүн бир башкача сезимдери жашооңузга кандай десем, все-таки бир жардамы тиет. Ошондуктан жогорку билим алганга умтулуңуз. Бул азыркы 11-классты бүтүп, 9-классты бүтүп жаткан жаштарга жакшы возможность туура кесипти тандап, азыртадан мыкты айти адиси болууга. А бирок 30 жашта болосузбу, 35 жашта болосузбу, сиздин бир балаңыз барбы, же 2-3 балаңыз барбы, ал сизге тоскоол болбош керек. Анда деле сиздин жашооңузду өзгөртүп, жаңы кесиптин ээси боло аласыз. 6 ай бул болбогон эле убакытта башка нерсеге деле кетип калат. Ошондуктан өзүңүзгө убакыт берип, адам өзүнө инвестиция кылып, жакшы аракет менен, жакшы тилек болгону ушу айти мыкты адиси болуш үчүн ар дайым айтып келем, мен каалоо менен аракет керек. Кошумчалап кетсем, мурда мисалы бизде Кыргызстандын менталитети жок дегенде бир диплом алып ал деген менталитет болчу да. Бирок азыр аны туура эмес деп ойлойм. Сиз айткандай эле сизге 100% кошулам. Бизге эгерде 17-19 жаш, 9-10 класс бизде жогорку билимди алыңыз. Бирок дипломду алыштын кереги жок. Бирок кесип, анткени главный эң негизгиси кесип алыңыз. Анткени көп кишини көрөм, 23-төн өтүп, 25-төн өтүп, кесиби бар, бирок дагы деле диплому болбочу, мен ичинде диплом алышым керек эле, үйүндө ата энем бир дипломду көрсөтүшүм керек эле деген идея менен жашайт. Анда эч качан ойлобоңуз. Сизге мисалы мен дипломду бүтүргөндөн бери эч жерде колдонгон жокмун. Андыктан бүт бар дипломдун ээси эмес, сиз бир кесиптин ээси болуңуз. Ошо дагы кошумчалап кетейин. Университетте окуп жүргөндө кээ бир окуучулар мугалим үчүн окуп аткандай, же ата энеси оку десе, ошо ата энем окуп атат деп ошон үчүн эле окуп аткандай болосуң, анткени жашсаң түшүнбөйсүң да. Бирок ошо убактыңарды туура пайдалангыла, ошол окуу учурунда окуп алгыла, андан кийин убакыт андай көп болбойт. Ар бир нерсенин өзүнүн убакыты болот экен. Ошо азыр окуп аткан болсоңуздар, ар бир убактыңарды туура пайдаланып окугула. Кийин ошол тажрыйбаңар абдан жардам берет. 40 жаштан өтүп калган эжеке байкелер кесибин алмаштырам десе мүмкүнбү? Мен бул жакта жок дегенде 3-4 байке эжелерди билем. 40тан өткөндөн кийин бул жака келип, IT сферасына кайра башынан баштап окуп, азыркы кезде эң кымбат шаарлардын бирөөсү болгон Сан-Францискодо өзүнүн жеке үйүн алып, үй бүлөсү менен ошондой бир эле кичинекей шаарда 3-4 байке эжелерди билем. 40тан кийин IT сферага кирип, азыр Facebook, Apple деген фирмаларда иштеп, өздөрүнүн үйүн сатып алышып, бактылуу жашап жаткан. Андан эч качан кеч эмес. Демек, ийгиликтин эрте кечи жок, Ооба. Мен да кошумчалап кетейин. Буга чейин мен Америкага жаңы келгенде абдан көп адамдарды көрдүм. Кыргызстандан эле эмес, именно Америкадан, ошо 40 жаштан, 50 жаштан жаңыдан үйрөнүп, жаңыдан окуп аткандарды абдан көп көргөм. Ошондо таң калгам да, эми 40ка чыгып алып, 50ге чыгып алып, эмне окуп атат депчи. Бираздан кийин пенсияга чыгат го деп ошентип ойлочумун. Бирок туура эмес ойлоп турмун. Андан кийин өзүм дагы кеч мен өзүм дагы окудум. Ошол себептен ойлонбогула, окуунун эрте кечи жок экен. Канчада болбогула, кандай ситуацияда болбогула, сөзсүз түрдө алдыга умтулуш керек экен. Өзгөчө эгер силер буга чейин бир нерсе кылып көргөн эмес болсоңор, же бир нерсе кылып көрүп ошол нерсе болбой койсо, адам өзүнүн менин колумдан эч нерсе келбейт деп ойлоп калышы мүмкүн. Мен буларды кылып көргөм, бул нерсени мен кыла албайм деп ойлошу мүмкүн. Бирок если аракетиңиз болсо, тилегиңиз болсо,
жакшы нерсеге умтулсаңыз сөзсүз түрдө колуңуздан келет. Рахмат. Көп суроолор дагы эми байланыштын эме болот. Мотивация алдым. Жашоомду өзгөрткүм келди. Курска жазылдым дейт. Курска барып жазылат. Бирок бир канча убакыт окуп баштагандан кийин өзүңүздөр билесиздер, эми бул IT деп айтылганы менен биз окугула деп бул деле бир өзүнүн кыйынчылыктары бар. Мындай адам башында аябай кыйналат. Ошолорго кандай совет берет элеңиз? Ошо кыйналуучу стейджге кандай кылып бөлүп, ошону кантип жеңгенге жардам катары айта кетсеңиз. Анан мен айтарым, биринчиден айтарым, эгерде башында үйрөнтканды бир аз да туура тандаңыз, анткени кыйын нерсени дароо үйрөнгөнгө аракет кылсаңыз, балким кээде түшөт деп калат. Андыктан бир аз оңоюраак тилден баштасаңыз болот. Эгерде чисто жана программа кылган тилдерди үйрөнөм деп атсаңыз, анда мисалы Python же JavaScripттен баштасаңыз болот, анткени алар Java же C# башкага караганда оңоюраак. Ошол эле кезде кээде мотивация сөзсүз жоголот. Андыктан бир аз кичине нерсе кылып туруп, бирок мындай көзгө көрүнгөн кичинекей проекттерди кылып, анан ошону аягына чейин бүтүрсөңүз, мисалы биз үйрөтүп атканда бир аз үйрөтүп туруп, мисалы HTML, CSS, JavaScript өткөндө бир аз үйрөтөбүз, анан ошого жакшы өзүңөр проект кылгыла. Анткени элдер үйрөтүп атканда студенттер проектти кылгандан кийин ошону өзүнүн көзү менен көргөн соң мотивация көбүрөөк пайда болот. Экинчиден, үйрөнгөндө досторуңуз менен же тааныштарыңыз менен бирге бир убакта үйрөнсөңүз же интернеттен таап туруп бирге үйрөнүп аткан нерсени, анткени группа менен үйрөнгөндө мотивация жакшыраак. Карап атам, көп жерде сурашат, кайсыл тилден баштайбы? Айырмасы жок, анткени жана биз интервьюга кошо айткан болуп калдык, анткени интервьюга келгенде, мисалы мен бирөөнү интервью кылсам, кайсы тилде кылгандын айырмасы жок. Мен ошол мисалы айтам, мен оштон бишкекке чейин барышың керек. Кантип барасың, кайсыл тилде барасың, каалаганың кыл. Анткени кайсыл тилде болгону бул просто өзүңө керек болгон инструктор. Кантип колдоносуң, кантип барасың, бүт жолун айтып бересиң. JavaScript же Java же Python кайсылына кылгандын айырмасы жок. Бирок сиз баштаганда оңойлап менен баштасаңыз болот. Демек, бир эле тапшырманы бир нече тилде бүтүрсө болот. Ооба, сөзсүз. Ошондой эле. Ошондуктан азыркы жашоодо, азыркы күндө топ 3 тил деп коет го. 2017, 18, 19 бери топ 3төн түшпөгөн 3 тил бар. Java, JavaScript, Python. Демек, ошо 3 тилдин бирөөнү тандасаңыз, адашпайсыз. Өзүңүзгө направление тандап алганга бул чоң жардам болот. Да, булар мисалы Java, JavaScript, Python башкаларга караганда жакшы эмес болгону, азыркы маркетте көп фирмалар ошону колдонушат. Балким башкага караганда интернетте үйрөнгөсөңүз материал көбүрөөк. Туура. Дагы кошумчалап кетейин. Ошол окуу процессинде кыйынчылыктар болот деп атпайбы? Сөзсүз түрдө кыйынчылык болот. Анткени силер 5 жылдык, 6 жылдык программаны кыска убакытта үйрөнөйүн деп жатасыңар. 6 ай, 7 айда бул материал абдан көп. Даже ошол материалды университеттерде көп университетте үйрөтпөйт. Ошол себептен силер интернетте, мектептерде силерге материалды берет, интернетте материал абдан көп. Жөн эле аны карап койбой, ар бирин өзүңөрдүн колуңар менен кылып чыксаңар, биринчи жолкусунда оор болот, экинчи жолкусунда окшош баштайт. Андан кийин көнүп кетесиңер. Мен оюмча силерге жагат болуш керек. Ошондуктан ар дайым айткандай эле, окуп баштагандан кийин практикага көбүрөөк көңүл буруш керек экен. Практика жана практика дегендей. Менторлук боюнча да суроолор келип жатат. Негизи эле IT багытындагыларга ментор болуп бере аласыздарбы? Менторлук кыла турган платформалар барбы деген суроого, менторлук платформалардын бири бул Мурас Club ачылган. Ошо Мурас Club'тын метаптарына калбай катышып турсаңыздар болот. Ошол жактан прямой эфирлер болот. Жана эгерде сиз уже IT багытына кирип калсаңыз, IT багытында жаңы иште баштасаңыз, анда Мурас Club'га ментор катары дагы кошулсаңыз болот. Дагы бир кошумча айта кетсем, анткени көп киши Америкада деле көрүп калдым, же Кыргызстанда негизи эле. Мисалы, кээ бир нерселерге же кийим алганы, же башка нерсе кылган, же ошондой эле ичкени тамекиге акча табат, бирок окууга кээде акчам жок деп атат. Арзан болгон кезде эле. Мисалы, ошто деле Бишкекте эле көп окуулар бар, ошол эле
барып окусаңар болот. Анткени сиз эгер качан бир кесиптин ээси болоюн деп же негизи IT үйрөнүп атканда бул инвестицияны сиз өзүңүзгө кылып атасыз. Андыктан өзүңүзгө инвестиция кылып атканда эч качан акчадан көп качпаш керек деп ойлойм. Анткени өзүң үйрөнгөн соң айтыга кирип алгандан кийин бат эле ошол нерседен өзгөчө билимге. Ооба. Андыктан билим болгондо мен мисалы дагы деле интернеттен көп курстарды ай сайын, жума сайын сатып алып туруп, өзүмдү окуп үйрөнүп турам. Анткени билем, мен ошого акча коротуп, инвестиция кылгандан кийин кайра сөзсүз келишет. Ошондуктан достор, өзүбүзгө өзүбүз инвестиция кылганды, жаңы билимдин, жаңы жашоонун артынан умтулганды эч качан койбойлу. Бул бизге чоң мотивация болсун. Ар дайым айтып келгендей эле, келечектин профессиясы бул айтиге байланыштуу болуп жатат. Эгерде сизге IT жакпы, бул айтини биз мындай океан сыяктуу деп айтабыз го. Канчалык көп кирген сайын ошончолук чоң нерселер ачылат, чоң тепкичтер башталат. Бул ошондуктан айтинин бир бурчунан баштасаңыз, айтинин түбү жок да. Бул күн санап, саат санап өнүгүп келип жаткандыктан ар бир адамга ойлойм IT багытында орун табылат. Ошондуктан достор, эч ойлонбой ITге окуңуздар, курстарга жазылгыла, университеттерге баргыла. Акыркы суроолордон болсун. Негизи эле ошо IT деп айтып келип жатабыз да. Анан айтини окуду. Окуп бүткөндөн кийин жумуштарга кирди деп айтатынын кайра эле суроо такалып келет. Мен элдер азыркы жашоо менен жашагыла дейт го, кайра эле ошо 10-15 жылдан кийин бул жумуш калбай калат дей берет экен да. Ошол жөнүндө дагы бир кененирээк айтып, аны ойлонбой окуңуздар. Сөзсүз, анткени айтыга чейин көп башка жумуштар компьютер алып коет. IT акыркы алына турган жумуштардын бирөөсү. Андыктан эгерде канчалык айтыга эрте кирсеңиз, азая баштаганда жаңы сыйлар чыга баштайт. Ошол эле убакта сиз көп иштеген жылдары код жазбай, архитектор катары мындай чоң проекттерди кантип бүтүш керек ошол жактан биле баштайсыз. Андыктан көп тажрыйба болгондон кийин сиз мурдагыдай кайсыл компьютер болбосун сиздин жумушуңузду албайт. Анткени сиз ошол компьютерлерди компьютер кылган, үстүнөн караган киши болуп саналасыз. Андыктан канчалык эрте кирсеңиз өзүңүзгө ошончо жакшы. Мен да кошумча алып кетейин. Буга чейин artificial intelligence айтып кеттиңер. Даже мен автоматизация болуп иштегенде көбүнчө адамдар manual effort деп коет. Кол менен текшерген тестировщиктер жок калат дагы, автоматизация эле калат деп айтышчу. Бирок ал туура эмес. Азыркыга чейин ар бир командада кол менен текшерген тестировщик да болуш керек, автоматизатор да болуш керек. Ошол себептен IT мен оюмча кетпейт. Кетсе дагы буга ага чейин дагы көп жыл бар. Минимум 50 жыл болуш керек. Так что коркпогула, келечеги чоң. Ал даже бир профессия балким мисалы азыр актуальный Java менен Python болот атса, келечекте дагы башкасы чыгат. Ошону үйрөнүп кетесиздер. Бардык эле суроолорго жооп бердик окшойт андай. Кээ бирлерине data science, кээ бир мисалы айтпакмын баарыңыздар, эгерде жаңы өзүңүзчө үйрөнүп алсаңыз, data science, machine learning деген кыйын темалардан баштагаңыз, оңой жолдор менен, андай веб-сайт жасаган жолдор менен баштасаңыз болот. Front-end developer, back-end HTML, CSS менен баштап туруп, анан акырын анткени HTML, CSS бул программанияга кирбейт. Болгону мисалы мурда сайт жасаганда HTML, CSS-ти үйрөнүш керек болчу. Азыр HTML, CSS-ти баары билиш керек деген нерсе. Анткени алар кичинекей нерселер ошолорду бир аз үйрөнүп туруп, анткени ал оңой. Ал үйрөтканда мындай билбей калдым же калып калдым деп ойлобойсуз. Ошолорду үйрөнгөндөн кийин бир аз өзүңүзгө ишенич артат, анан калган тилдерди үйрөнө баштасаңыз болот. Мобильный application developer, Android developer аябай керек азыр телефон өнүккөн сайын. Ошондуктан достор, айтинин багыттары көп. Ар бир адам өзүнө туура багытты тандаш керек. Өзүнүн кызыгуусуна жарашыктуу багыт тандаш керек. Дагы айтинин өзүнчө бир өзгөчөлүгү бир багыттан экинчи багытка өтүш оңой. Башка жумуштарга караганда архитектор бир күндө эле отуруп
медицина врач боло албайт. А бирок фронтенд девелопер көргөнүп отуруп бэкенд девелопер болгусу келип кетип 2-3 айдын ичинде фронтенд бэкенд девелопер болуп калуу мүмкүн. Же ошондой эле data science жагы өтүү боюнча. Ошондуктан замандан артта калбай, азыркы багыттан, азыркы жашоонун нугунан артта калбай, тезирээк айтиге кириңиз жана жашооңузду жакшы жакка өзгөртүңүз деп айтмакчыбыз. Сиздерге чоң рахмат. Бул эфирди сактап койгонго аракет кылабыз. Жана сиздерге акыркы сөз. Ошо мен айтып кетейин, Айдана молодец. Сага рахмат, көп адамдарга маалымат берип атасың. Сыймыктанабыз. Рахмат. Менге да ошол, анткени негизи эле Америкада жашап, Кыргызстанга жардам берет. Мисалы, жана бир суроо сураган, эртең менен 8-де туруп, суббота күнү ушул жерге келгенде мотивация чындыгында табыш кыйын. Анткени өзүңдүн үй бүлөң бар. Ошол үчүн азыр Айдана көп киши айтат, менин 2 балам бар, мен ушуну кылсам, сиз да кылышыңыз керек. Кылсаңыз. Анткени көп киши ошондой эле баштады. Андыктан Айдана силерге үй бүлөңүзгө чоң рахмат. Анткени бул оңой көрүнгөнү менен мен кылып жүргөм мурда оңой эмес. Башында бир аз кылса болот, бирок ар дайым эртең менен турганда мотивация табуу чын эле кыйын. Тем более Америкада жашап жүргөн. Андыктан сизге үй бүлөңүзгө чоң рахмат. Сиздерге дагы чоң рахмат. Буюрса кийинки вебинарыбызда сиз дагы Amazon'дун менеджери болуңуз, сиз Chase Bank'та менеджер болуңуз. Сизге дагы ушу 10 жылдык тажрыйбаңыз менен бөлүшкөнүңүзгө да чоң рахмат, келип катышып бергениңиздерге. Достор, дагы суроолоруңуздар болсо комментарийге жазсаңыздар болот же Instagram'дан жазсаңыздар болот. Бардык катышуучуларга жана ушул вебинарды репост кылган бардык досторго рахмат.